Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, көрөрмандар, сиздер менен кеп келгенде актордук көрсөтүүсү, аны мен Куттумидин Базаркулов алып барам. Ал эми бүгүнкү күндө биздин түз эфирдеги коногубуз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 5-чакырылышындагы депутаты, коомдук жана мамлекеттик ишмер Жолдошева Жылдызкан Айтыбаевна болмокчу. Саламатсызбы? Биздин студияга куш келиптирсиз. Рахмат. Эми мынакей ушул биз алдын ала анонс берип, ошо сизде келет деген учурларда сизден элди чындыкты айткан адамдан чындыкты гана күтөбүз деп турду да. Бүгүнкү күндө ушул сиздин оюңузду билгиси келет. Мынакей сиз өзүңүз жакшы билесиз, ошол пресс-конференцияга мен чакырган учурда сиз ушул Баткен окуясын, Баткен чыгарасын караш керек бизде. Бүгүнкү күндө ушул Тажикстанда улам каптоолор болуп атат, суу башында талашуулар болуп атат деп сиз алдын ала айткансыз. Жадаганда адамдын өлүмү да катталып кетиши мүмкүн деп айткан сөзүңүз бар эле да, бир ошол. Баткен бүгүнкү күндө ушул Баткен окуясы болуп кетти. 36 жараныбыз каза болду. Эми бүгүнкү күндө ошол алдын ала айткан кеңиштин жыйынтыгын кандай жыйынтык деп айта аласыз? Дагы бир жолу саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Мен орозо мезгилинде айттым эле, ошол окуясы боюнча убактылуу өкмөттүн жана азыркы бийликтегилерге өтө көп суроолорум бар деп. Орозо бүткөндөн кийин ушул маселе боюнча түз эфирге чыгайын дедим эле. Рахмат Кутмидин сизге түз эфирге чакырганыңыз үчүн. Бирок орозо бүт электе өзүңөр билесиңер, Тажикстандын жана биздин Кыргызстандын чегарасында, Баткен областында согуш, кадимкидей согуш болуп кетти да. Туура сиз өткөргөн конференцияга чакырганыңызда мен баргам. Эми конференцияда болобу, круглый стол болобу, саясатчыларды ким чакырса бара берет. Өздөрүнүн оюн айтып кете берет. Ал жерде ким келет, ким келбейт деп эч ким териштирбейт. Мен ошондо да аябай чырылдап, чыйпылдап, абдан бир кооптуу нерселерди сезгенимден, ачыгын айтыш керек, аял затында бир интуиция бар. Бирөөнүкү көбүрөөк, бирөөнүкү азыраак. Ошону менен эгер туура анализ жасай алсаң, алдын ала эмне болорун айтсаң болот. Бул көз ачыктык эмес. Мына ошондо мен айттым эле. Бул өтө кооптуу чегара маселеси, суу, энергетика, дегиле жер маселеси деп. Бийликке Садыр Жапаровго кайрылдым эле. Эжеси катары дагы, коллегасы катары, ошондогу соратниги катары дагы кайрылдым эле. Бирок тилекке каршы менин сөзүм угулган жок. Менин чындыгым өзүңөр билесиңер, душмандын сөзүндөй кабыл алынды. Ошону менен бирге менин уулуму да кызматтан алды. Биз ага эч бир капачылык болгон жокпуз. Өкүнгөнүң мына ошол алдын ала айткан сөздү укпагандыктан бийлик мына ошондой шалакылыктан Баткен окуясы болуп кетти. А мен эмне үчүн ушуну алдын ала аябай айттым эле? Себеби мен ушунчалык бир өзгөчө күйгөн элем. Өзүңөр билесиңер, Нариман Тулеев, Ахматбек Келдебеков, Садыр Жапаров, Камчы Ташиев, Талант Мамытовго как коллега катары. Эми азыр бийликке келишти. Мына ошол бийликке келген соң, ош окуясындай дегиле бир кан төгүлбөс экен депчи, Роза Отунбаевадай болуп тарыхта кара тактар менен калбаса экен деген мындай бир алдын ала баягы сезген бир өзгөчө интуиция аркылуу айтылган сөз тилекке каршы кабыл алынган жок. Мен эмнени айткым келип турат, урматтуу мекендештер? Эгерде сени үйүңө каракчы кирсе, каракчы келип балдарың өлтүрүп атса, кыз келиндерди зордуктап атса, үйүңө өрттөп атса, анан үйдүн кожоюну мен чет өлкөлүк уюмдар менен
сүйлөшүп бир чечимге келишим керек деп отурса, эмне болду? Эмне болот? Раз тажиктер кирдиби? Ал тажиктердин эли кирген жок да. Тажикстандын биринчиден военныйлар кирди. Ошону менен кошо албетте өзүңөр билесиңер, Тажикстан жарандары көпчүлүгү Афганистандагы, биз айтып коебуз, полевой командир Шох баштаган мына ошондой жигиттер бар, ошолор кошо киришти да. Мен биринчи жолу өкүндүм аял болуп төрөлгөнүмө. Мына ошол мезгилде, мына ушинтип биздин жердештерибизге, мекендештерибизге ушундай согуш жарыялап, 36 жараныбыз каза болуп атса, балдар каза болуп атса, биздин армия, биздин бийлик отпор бере албады да. Бериш керек болчу. Себеби алар биздин территорияга. Мына сен үйүңө айтпайдыңбы? Каракчылар кирсе сен күтпөйсүң да. Мына ушундай жыйынтыкты. Жок дегенде бычак менен болсо да, малып болсо да каршылык көрсөтөсүң да. Мына ошол киргендердин бирин калтырып атып салыш керек болчу. Же болбосо алар кантип вертолет менен бизге кол салышты. Ошол биздин территориядагы өрттөп аткан, биздин балдарды, жарандарды өлтүрүп аткан мына ошол тажиктин армиясындагы солдаттар болобу, кимиси болот, эли кошо кирдиби, азыр аны аныкташ керек. Мына ошолорго биз дагы өздөрүнө жараша жооп кайтарышыбыз керек эле. Анткени кыргыз эли намыскөй, баатыр эл. Улуттук намыс мына ошол жерде тебеленип калды. Муну ачык айтыш керек. Абдан бир бүгүнкү күнгө дер эмес, бул тарыхта мына ушундай болуп жазылып калат. Каалайбызбы, каалабайбызбы, кан төгүлдү. Биздин армия жооп бере албады. Ошол жерде Камчыбек Ташиев буулугуп ыйлагысы келип турду. Мен аны түшүнөм. Себеби биринчи жолу Камчыбек Ташиев эркиндигин, өзүнүн эркиндигин эркин колдоно албады. Анткени ал главный командующийден приказ күттү. Приказ келген жок. Главный командующий бизде президент. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, урматтуу мекендештер, биз дайыма ойлошубуз керек. Мамлекеттин, элдин гана кызыкчылыгын ошону менен бирге улуттук намыста алып кетишибиз керек да. Эч качан улуттук намысты тебелетпешибиз керек. Мына менин эми чындыгым, алдын ала айткан сөз болду. Тилекке каршы болуп калды.